Саламатсыңар, урматтуу окуучулар, урматтуу достор. Бүгүн биз технология сабагын баштайбыз. 4-чү чейрек, 5-чи класс. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн 2-чи сабак. Урматтуу окуучулар, эгерде силер биздин баракчада алгачкы жолу болуп жаткан болсоңор, анда биздин баракчага катталып, бул видеого жакты белгисин баса кетүүнү унутпаңыз. Ошондой эле бизге болгон суроолор, сунуш пикирлер, каалоолор болсо, анда түрдүү социалдык тармактардагы төмөнкү даректер аркылуу өз оюңуздарды бөлүшсөңүздөр болот. Кымбаттуу окуучулар, бүгүн биз технология сабагынан ашкананы күтө билүү деген теманын үстүндө сөз кылабыз. Өзүңүздөргө маанилүү болгондой, ар бир адам баласы өзүнүн турак жайында жашайт. Мына ошол турак жайынын ичинде түрдүү бөлүмдөр бар. Ал эми биз бүгүн сөз кыла турган бөлүм бул биз жашап жаткан үйдүн ичиндеги ашкана бөлүмү. Демек, ашкананы биз кандай кылып күтүшүбүз керек? Ашкананын эрежелери кандай? Аны тазалоонун тартиби кандай? Мына ушулар жөнүндө бүгүнкү сабагыбыздан кеңири маалымат ала аласыңар. Урматтуу окуучулар, ашканада негизинен кандай жумуштар аткарылат? Мына ушулар жөнүндө алгач токтололу. Биринчи кезекте ашканада биз тамак даярдайбыз, тамактанабыз жана албетте өзүбүздүн азык түлүктөрүбүздү, азык заттарыбызды, тамак ашка тиешелүү болгон баардык нерсебизди дал ушул ашканада сактайбыз. Эми болсо, ашкананы кандай кылып тазалашыбыз керек? Же болбосо биздин ашкана кандай турушу керек, кандай болушу керек? Мына ушул жөнүндө сөз кылалы. Эгерде сиздер бул учурга чейин ашкананы тазалап келсеңиздер, тазалап жаткан болсоңуздар, анда бүгүнкү биздин сабагыбыздан кийин дагы да болсо өзүңүздөрдүн маалыматыңыздарды толуктай аласыздар деп ишенебиз. Алгач ашкананы тазалоодо өтө этияттуулук керек. Ашкананын ички структурасына маани бере турган болсок, ашканадагы ар бир буюм адам баласынан этияттуулукту, коопсуздукту талап кылат. Ошол эле айнек идиштер, буюмдар, курч бычактар жана электр, газ, мына ушул сыяктуу кызматтарга туташылган бир канча кызматтар дагы биз үчүн кооп болуп эсептелинет. Мына ошондуктан да ашкананы тазалоодо эң алгач бизден талап кылына турган нерсе коопсуздук болуп саналат. Урматтуу окуучулар, ашкананы тазалоо үчүн эмне кылышыбыз керек? Төмөнкү эрежелерге маани бергиле. Биринчи, сабы узун щетканы таза чүпүрөк менен ороп, дубалдарды этияттап сүртүп чыгуубуз керек. Экинчи, шкафтардын ичин текшерип, текчелердеги чаңдарды сүртүү. Урматтуу окуучулар, ар бир жумада же болбосо ар 3-4 күндө биз сөзсүз түрдө шкафтардын ичин текшерип туруубуз керек. Анткени дал ошол шкафтардын ичинде ачылып, бирок пайдаланылбай калган түрдүү тамак аштар, түрдүү азыктар, мына ошолордун калган калдыктары өзүнүн жагымсыз жыттарды чыгарып, ал тургай өзүнүн сапатын да жоготот. Мына ошондуктан дагы бул нерсеге өзгөчө маани беришибиз керек. Үчүнчү, идиш аяктарды таза жууп чыгуу. Урматтуу окуучулар, идиш аяктарды адатта тамак жеп бүткөндөн кийин жууганыбыз туура болот. Антпесе, катып калган тамактын калдыктары идиш аяктарды жууганга жакшы эле кедергисин тийгизет. Идиш аяктарды адатта 3 жолу жууйбуз. Биринчи жолу атайын кир кетирүүчү каражаттар аркылуу, экинчи жолу тамактын айрым калган калыктарын идиштен арылтуу максатында, ал эми 3-чү жолу таза суу менен дагы бир жолу тазалап жууп чыгуу максатында. 4-чү, раковинаны, кранды жууп тазалайбыз. Шкафтарды, 5-чи, шкафтарды, столду, муздаткычты, плитанын тушундагы дубалды жууп тазалоо, андан кийин баардыгын ордуларына жайгаштыруу. Урматтуу окуучулар, эгерде маани берген болсоңуздар, анда шкафтар, столдор, муздаткычтар, айтор ашкананын ичиндеги түрдүү жабдыктар жууп тазалоо үчүн ыңгайланышылган. Мына ошондуктан да ашкананы жууп тазалоо
адам баласына, айрыкча силерге анчейин кыйынчылыкты жаратпайт. Алгач кир кетирүүчү каражаттар аркылуу жалпы эмеректерди жууп чыгабыз, андан кийин таза материалдар менен, губкалар менен анын артынан дагы бир ирет таптаза кылып жууп чыгабыз. 6. Ашкананын полу эң аягында жууп тазалоо. Бул өтө маанилүү, себеби сиздер биринчи полду тазалап ала турган болсоңуздар, анда ары бери басып, чаңдарды сүртүп, плиталарды жууп жатканда түрдүү заттар кайрадан эле полдун үстүнө түшүп, кайрадан эле сиздин эмгегиңиздерди кетирип, айтор бир баскан жериңиздерди эки басып калууңуздар турган кеп. Урматтуу окуучулар, идиш аяктарды өз убагында жууп тазалообуз керек. Бул ашкананын таза болуусу, жагымдуу жыттанып туруусу үчүн өтө маанилүү. Мындан сырткары ар дайым идиш аяктарды жууп жатканда колуңуздардан келишинче түрдүү кир кетирүүчү идиш аяктар үчүн чыгарылган атайын каражаттарды колдонууга аракет кылыңыздар. Эгерде такыр эле андай болбой жаткан болсо, сиздерге дүкөн алыс боло турган болсо, же аябай кысталыш бир учурда кир кетирүүчү каражаттар түгөп калган болсо, анда сиздер үчүн дагы бир бизден маалымат болсун. Андай болсо сиздер бир кашык тузду 1 литр сууга саласыздар, аны жакшылап аралаштыргандан кийин аны кадимкидей кир кетирүүчү каражат катары идиш аяктарга колдонуп жуусаңыздар жакшы натыйжа берет. Урматтуу окуучулар, мындан сырткары ашканада баарыбыз эле такай колдонуп жүргөн чачыктар, майлык деп коебуз. Мындан сырткары идиш аяктарды жууган губкалар, мына ушулар дагы ар бир жумада колдон келишинче улам тазасына алмаштырылып турулуусу кажет. Бул өтө маанилүү. Бүгүнкү сабагыбыздан жыйынтык чыгарып айта турган болсок, бүгүндөн баштап ашканабызды мындан ары таза сактайбыз. Ар 2 аптада ашканабызды тазалап турабыз. Идиш аяктарды өз убагында жууп тазалайбыз. Тазалоочу каражаттарды туура пайдаланабыз. Коопсуздук эрежелерин сактайбыз. Урматтуу окуучулар, дал ушул 5 эрежени өзүңүздөрдүн дептериңиздерге жазып алыңыздар. Ал эми үйгө тапшырма айта кете турган болсок, өзүңүздөрдүн ашканаңыздарды таптаза кылып тазалайсыздар жана аны видеого тартып, өзүңүздөрдүн технология мугалимиңиздерге жибериңиздер. Эгерде биздин бүгүнкү сабак сиздерге жаккан болсо, анда бул видеонун алдына өзүңүздөрдүн комментарийлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Сиздер менен технология сабагынан кезиккенче сак саламатта туруңуздар.